центр в настоящее время. Бүгүн 9 октябрь күнү Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасында андрогогиканын өнүгүүсү, шарттар жана чакырыктар аталышында 2 күндүк илимий практикалык конференция өз ишин баштады. Конференция катышуучулары билимдери, ийгиликтүү өздөрүнүн тажрыйбалары жана андрогогикадагы инновациялык ыкмаларды кандай колдонуу жана ал тажрыйбалар менен бөлүшүү, бул багыттагы үзгүлтүксүз билим берүү концепциясын өнүктүрүүгө салым кошо алат деген ишеничтемин. Иш-чаранын максаты өлкөдө чоң кишилерди окутуу жана билим берүү системасынын өнүгүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо, андрогогиканын актуалдуу маселелерин карап чыгуу жана кесиптик жөндөмдөрдү өнүктүрүүдө формалдуу эмес билим берүүнүн мааниси, анын таанылышын иликтөө болуп саналат. Чоңдорду окутууда алардын мотивациясы эң маанилүү деп айтылат. Мотивацияны айтканда эле биз материалдык техникалык база жөнүндө, анан айлык майына жөнүндө айтабыз. Бирок андрогогиканын түзүүчүлөр, анын теоретиктери, практиктери айтып атышат. Орусча айтканда самореализация деген сөз бар. Анан сен перспективаны көрсөтүп беришиң керек. Ошондо анан алар мектеп мисалын айтсам, мектепке келгенге мотив пайда болуп келип окуйт деп айтып атышат да. Анан бул миссия негизи келип педагогикалык багыттагы окуу жайларга, анын ичинен сиздер менен биз отурган Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине тагылган ушул маселелерди чечүүнүн үстүндө иштешибиз абдан маанилүү. Преподаватели, тренера являются основными проводниками, основными, скажем, помощниками населения в адаптации, в получении новых знаний, в профессиональной ориентации, определении своего будущего каждому взрослому и молодому взрослому человеку. И действительно, последние несколько лет в рамках программы «Curriculum Globale» DV International поддержал выпуск уже нескольких групп. Фактически в этом году закончила обучение 3-я группа Ужского государственного университета. И мы будем продолжать работу по поддержке и развитию образования взрослых в целом и андрогогики в частности. Илимий практикалык конференциянын жүрүшүндө педагогика илимдеринин доктору, профессор Ишенгүл Болжурова заманбап билим берүү, чакырыктар жана коркунучтар. Экономическая, культурная, технологическая, производственные цепочки потребителей. Чебер Кыргызстанда жөндөмдөрдү өнүктүрүү долбоорунун менеджери Акима Розалиева Кыргыз Республикасындагы формалдуу эмес билим берүү системасын өнүктүрүү маселеси аталышында баяндама жасашты. Если мы будем говорить о нашей стране, конференциянын алкагында бир нече секция иш алып барып, алардын ичинде андрогогиканын теориялык жана практикалык аспектилери, жогорку билим берүү мекемелеринин билим берүүдөгү ролу, кадрлардын кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана эл аралык тажрыйбалар боюнча талкуулар жүрүүдө.